Арыбаңыздар, ардактуу агартуучулар, Гапыр Мадаменов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 30 сабак. Окуучуларда окутуу процессинде билгичтик көндүм ыкмаларды калыптандыруу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көпчүлүк сабактарда мугалимдер окуучуларга терең билим берүүгө умтулушат. Изденип, окуп, сабак өтүшөт. Окуучулар бул сабактарда теманы түшүнүп, билимди аныктама, эреже, термин, түшүнүк, формула, теориялык негизде алышат. Мугалим да негизги басымды теманын мазмунун теориялык жактан окуучуларга жеткирүүгө аракеттенип, сабактын негизги максаты ошол деп да ойлошот. Бул да туура, бирок толук эмес. Анткени, эгерде биз окуучуларга теориялык билимди берип эле чектелип калсак, ошол билимди тажрыйбада, турмушта, иш жүзүндө пайдаланууга үйрөтпөсөк, анда бул сабак толук эмес, үстүртөдөн өтүлгөн сабак болуп калат. Демек, мындай билим окуучуларга жукпайт. Качан окуучулар мугалимден уккан нерсесин, китептен окугандарын жасап, машыгып көнүксө гана эстеп калып, өздөштүрөрүн дүйнөлүк тажрыйбада ырасталган. Мисалы, көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агайдагы ар дайым айтып келет, сабакты өткөндө окуучуларга теманы турмуш менен байланыштырып өтсөк, ошондо гана балдардын эсинде көпкө сакталат дейт. Мисалы, математикадан теманы өтүп жатканда квадрат, метр, гектар, аянт, грамм, килограмм өтүп жаткан учурда окуучуларды сыртка алып чыгып, ошол квадрат, метр, куб, гектар канча болушун окуучулардын өздөрүнө өлчөтүп, эсептетип үйрөтсөк эң сонун болот. Көпчүлүк окуучулар 11 классты бүтүрсө да жөнөкөй көндүм билгичтиктерди билбейт. Мисалы, 1 куб жыгачты эсептеп чыгаруу, үйдө учетчиктин канча ток иштеткендигин эсептеп чыгаруу, өздөрүнүн жерилишин эсептөө. Ошондой эле кыргыз тили сабактарында бул арыз, өмүр баян, расмий эмес иш кагаздары окуучулардын гана эмес, жалпы адамзаттын өмүрүндө керектелүүчү иш кагаздары бар. Арыз жазуу, өмүр баян жазуу, келишим түзүү, мына ушуларды дагы жакшылап турмуш менен байланыштырып, балдарга кайра жаздырып үйрөтсөк, булар эң жакшы болот. Жогорудагы кемчиликтердин натыйжасында биринчиден, сабакта окуучулардын билими жарым болот. Экинчиден, эң башкысы, балдар эртеңки турмушка жакшы даяр болбой калат. Албетте, булардын баарын айтып үйрөткөн мыкты мугалимдер да бар. Аларга рахмат айтып, ыраазычылык билдиребиз. Мисалы, Кадыров Абдраим агай, Момунов, Шадиев Тажибай агай. Айрым мугалимдер сабак процессинде эскертип, бир аз көрсөтүп, жасатып да кетет. Бирок бул өтө аздык кылат. 1-2 алдыңкы окуучу өздөштүрүп алып калбаса, көпчүлүгү ал теманы жакшы өздөштүрө албайт. Ошол себептүү эксперименталдык тажрыйбага негизделип, агай жалпы мугалимдерге мындай кайрылуусу менен кайрылат. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агайдын мугалимдерге кайрылуусу. Биринчи, сабак өтүүнүн метод, мазмунун түптөн өзгөртөлү. Сабакта теманы, билимдерди теориялык берүүгө караганда, ошол билимдерди амалда пайдаланып, көбүрөөк машыктыралы. Башкача айтканда, аз айтып, көп машыктырып жасатуу зарыл. Экинчи, сабактардагы убакыттын көбүн практикалык ишке арноо. Башкача айтканда, лабораториялык иш, практикалык иш тажрыйбалар, өлчөө, жасоо, жазуу, түзүү, ойлоп табуу жана башкалар. Албетте, ал үчүн сабакта даярданууда, план түзүүдө окуучулар эмнелерди билүүсү керек, эмнелерди жасап көнүгүүсү керек. Башкача айтканда, көндүм ыкмаларды калыптандырууну сабактын максатында белгилеп, кийин ошону сабакта амал кылуу керек. Жакшылап маани берип уксаңыздар, урматтуу кесиптештер, билгичтик көндүм ыкмалар. Булар теориялык билимдин негизинде жасала турган кыймыл-аракетти
жумушту аткара билүү. Кайталап көнүгүү, машыгуу негизинде бир жумушту кыймыл аракетти жасоонун автоматизм даражасына жетүү, башкача айтканда өз алдынча жасай билүү. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Билимдер бул окуу, түшүнүү, жаттоо аркылуу алынса, ал эми билгичтиктер көнүгүү, машыгуу жасоо аркылуу калыптанат экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Уландысын кийинки сабактарда көрө аласыздар.